Эмне созуп кетти? Булжуттан айылдын четинде жүргөнүбүздү билсек болот. Айылдын таштандылары ушул жерде. Кантип? Айылдын жанына свалка кылмак беле. Жок, мурун айылдан алыс болчу. Кичинекей кезимден бери эсимде. Ушинтип свалкабыз биз менен чогуу өсүп атат. Кече мен таштанды чыгарганда тетиги жерге чейин болчу. А бүгүн могул жерге келип калыптыр. Мындай темп менен жакында айылга жетип келет. Жакын жердегилер кантип жашап атышат? Сасып атпайбы? Ооба да, бул да эч нерсе эмес. Чырып аткан таштандылар менен дем алуу коркунучтуу да. Салам баарыңарга. Сарайымды жыйнадым. Акыр чүкүр толуп кетиптир. Лужанын бир таягын таап алып, ыргытып жибердим. Кийин экинчисин таап алсаңчы? Аны да ыргыттым да. Жалгыз таяктын эмне кереги бар? Кийин жаңысын сатып алам. Мойын орогучум тешилиптир. Аны да ыргыттым. Машинемдин дөңгөлөгү да сыныптыр. Дөңгөлөгү жок. Эмне кылмак элем? Такай, сен үчүн свалка дагы чоңойду. А муну каяка жоготобуз? Ошон үчүн свалкада. Моюн орогучусу жамаса болот. Жаңыны сатып албай. Мен жамай албайм. Сенин колуң бар. А меники туяк. Мен чоңойнемден сурансам, жамап бермек. Эч ким байкабай да калмак. А машинеңди мен оңдоп бермекмин. Сиз эле ыргытыш керекти. Оңдосо болот да. А бул эмне топ? А бул сатып алганда эле жарылып калган. Билгем ушундай болоорун. Аябай арзан болчу. Анда эмне сатып алдың эле? Сатып алгым келди. Кооз, анан арзан экен да. А мынча пакетти кайдан алдың? Дүкөнгө барганда баардыгын өзүнчө салдырып алам. Баары өз ордунда болуш керек да. Такай, мына сенделер үчүн таштандыларыбыз көбөйүп эле баратат. Эмне эле таштанды деп эле калгансыңар? Шамалдан кийин деле жатпайбы бутактар менен жалбырактар? Такай, салыштырба. Таштанды дегенибиз бул өзүбүздөн калган калдыктар. Айнек, темир, кагаз, пластик. Булар жалбырактардай эле чирибейт. Сенин чөбөрөң 100 жылдан кийин сен бүгүн ыргыткан банкага бир жерин кезип алышы мүмкүн. Ой, а эмне кылыш керек анда таштандыларды? Өрттөп салалыбы? Жок, өрттөгөн да болбойт. Алар уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Анан биз алар менен дем алабыз. Анан андан да чөп ууланат. Аны уйлар жейт, а биз анын сүтүн ичебиз. Ой, чын эле? Бул таштандылар менен эмне кылышыбыз керек? Сарайымда дагы бир ушундай мүшөк турат. Жүрү сеникине, барып көрүп келебиз. А мен дайыма экинчи бетине дагы тартам. Мен дагы. Такай, бул альбомго балки бир бак кетсе керек. А кийин баарын тартып бүтсөң, бул барактардан ар нерсе жасасаң болот. Анан макулатурага тапшырып койсо болот. Кантип? Биз Японияда таштандыларды аралаштырбайбыз. Ар кайсы таштандылардын өзүнүн идиши болот. Бирөөсүнө тамак аш калдыктары, аны үй жаныбарларына берсе болот да. Экинчисине кагаз, картон, үчүнчүсүнө айнек, а төртүнчүсүнө темир. Кийин мунун баары кайра иштетилип чыгып, биз жаңы буюмдарды алабыз. Таштандыга экинчи жашоо берсе болот. Ата, ыргытпа. Мага берчи. Биз досторубуз менен макулатура чогултуп атабыз. Азаматсыңар, балам. Биз дагы пионер кезибизде макулатура менен металлолом тапшырчубуз. Азыр мен сага сарайдан идиш алып келип берем. Кире беришке коюп коебуз да, кагаз менен картондорду ошол жакка чогултабыз. Эң сонун, рахмат ата. Апа, азыр атам коробка алып келет. Сок, сүт, каймактын картон сырттарын ошол жакка чогултуңузчу.
Апаке, кел жардам берейин. Рахмат акылай. Эмне сатып алдың? Тушонка сатып алдым. Бүгүн силерге макарон кууруп берем. Анан темир банкасы бошогондо ыргытпаңыз. Мага бериңизчи. Эмнеге? Аны менен ойногон болбойт. Колуңду кесип аласың. Билесизби? Темир банка 500 жыл чирийт экен. Биз аны металлоломго тапшырабыз. Заводдо банканы кайра иштетип чыгып, жаңы буюм чыгарышат. Азаматтар, мен билбептирмин да. 500 жыл. Кимдин оюна келди бул нерсе? Кен менен Юкиге. Алар Японияда ушунчат экен да. Баарын өзүнчө чогултуп, кайра иштеткенге беришет экен. Анан таштандылары да азаят экен. Анан дагы дүкөндөргө өздөрүнүн баштыктары менен барат экен. Кызым, илгери биз да ушинтип өзүбүздүн баштыктарыбыз менен барчыбыз. Эмнегедир ушул пакеттерге өтүп кеттик. Сен туура айтып жатасың. Пакеттерден көрө мурунку тоор баштыктарыбыз эле жакшы. Такай, фломастер берейинби? Жок, фломастерден пластмасса калып калат. Андан көрө карандаш бериңиз. Күндөгүдөй сабиздин ширесин берейинби? Жок, морковка ширесин айнек идишиндегисин бериңиз. Кийин аны тапшырам. Бизге дагы ар түрдүү спиннерлер келди. Жок, рахмат. Мага кереги жок нерселерди албайм деп чечтим. Анан мага пакет да кереги жок. Баштыгым менен келдим. Саламатсызбы? Саламатчылык балдарым. Кайда баратасыз? Свалкага. Карагалачы таштандылардын көбүн. Эмнелер бар экенин көрсөк болобу? Макул. Бирок пайдалуу деле эчнерсе жок. Балдарым чоңойгон, оюнчуктары жок. А бул пакетте дарбыздын калдыктарыбы? Ооба. Помидор бадыраңдын да калдыктары бар. А биз Айнур эжеге беребиз. Анын койлору, тооктору бар да. А бул жерде эмне? А бул коробкада эски гезит, журналдар бар. А биз дүкөндүн жанына макулатурага коробка коюп койгонбуз. Металлоломго жашык. Мына. Калдыктарды Айнур эжеге бердим. Макулатура менен металлоломду бөлүп койдум. Ушундай болуп калды. Таштанды деле жок болуп калды. Биз ушуга умтулуп жатабыз да. Биз свалканы жогото албасак дагы, ал чоңоюп кетпешине аракет кылышыбыз керек. Келгиле чоң аракет кылабыз. Бирок айылыбыз менен бирге. Азамат экенсиңер. Өзүм ушуну ойлобогонум уят эле. Эми биз бул свалканын көйгөйүн тез эле чечебиз.